Акыркы кабарлардын жыйынтыкталган топтому менен Ала Тоодон тааныштырабыз. Амансыздарбы? Студияда Расул Багышбаев жана бүгүнкү программанын кыскача түрмөгү. Бир катар мамлекеттердин элчилери президент Садыр Жапаровго ишеним грамоталарын тапшырды. Мамлекеттик мекемелерди оптималдаштыруу багытындагы аракеттер коррупцияга каршы күрөшүү уюмунун кеңешмесинде ачык талкууланды. Кумтөр долбоору боюнча келишимди денонсациялоо иши башталды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирүү таратып, тергөөнүн алгачкы жыйынтыктарын жарыялады. Чоң алайда айылдык ишкердин изденүүсү менен сыйымдуулугу 1,5 миң тонналык заманбап логистикалык борбор ишке кирди. Тоо койнунда өскөн картошканы сатып алууну каалаган чет өлкөлүктөрдүн саны да арта баштады. Элчилер мамлекеттер географиялык жактан алыс же коңшу болобу мамилени арттырууга салым кошчу инсандар. Бул кызматты аркалоого киришкен 8 өлкөнүн дипломатынын ишеним грамоталарын президент Садыр Жапаров кабыл алды. Алар Вьетнам, Египет, Шри-Ланка, Бразилия, Австрия, Исландия, Камбоджа королдугу жана Уганда мамлекеттеринин Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчилери. Өлкө башчы алардын маанилүү жана жооптуу дипломатиялык кызматында ийгиликтерди каалап, аталган республикалар менен Кыргызстан жемиштүү кызматташууну кеңейтүүгө кызыктар экенин кошумчалады. Улуттук гвардиянын ардактары ротасынын атынан ысыр саламыбызды билдиребиз. Өз өлкөсүнүн Кыргызстан менен байланышын бекемдөөгө киришип жаткан элчилердин ар бирин ардак кароолу зат көрсөтүп тосуп алып аземөтчү жайга узатып жатты. Эң биринчи меймандостукту байкаган дипломаттар Кыргызстанга элчи болушканына кубанычта. Мен Кыргызстанга элчи болуп келгениме абдан кубанычтамын. Буга чейин биз тышкы иштер министри менен дагы жолукканбыз. Учурда гидроэнергетика, жашыл экономика боюнча жакшы механизмдерди колдонуп, ушул тармактарды өнүктүрүүнү сүйлөшүп жатабыз. Шри-Ланкадагы ушул багыттагы ымаланы арттырууга даяр. Аталган демократиялык социалисттик республика менен географиялык абалга байланыштуу мамиле жогорку деңгээлде эмес. Жаңы дайындалган элчи Мохан Вижаюкрама президент Садыр Жапаров менен кызматташуу мүмкүнчүлүктөрүн талкуулап, бир катар макулдашуулар даярдалганын билдирди. Айыл чарба багытында өзгөчө органикалык жер семирткичтер, ошондой эле экологиялык таза продукциялар бизди кызыктырат. Мындан сырткары гидроэлектростанция боюнча кызматташкыбыз келет. Бул тармакта кызматташтык жемиштүү болот деп ишенем. Анткени бизде тажрыйба бар. Сиздин келишиңизге улуттук гвардиянын ардактары ротасынын атынан ысыр саламыбызды билдиребиз. Бразилиядагы экономика, энергетика, айыл чарба, туризм тармактарында карым катнашты бекемдөө ниетинде. Айрыкча айыл чарбага басым жасалары белгилүү болду. Кызматташуу абдан жеңиштүү болушуна бардык күчүмдү жумшаймын. Мен Бразилиянын Кыргызстандагы элчиси болуп биринчи жолу дайындалдым. Башка мамлекеттердеги тажрыйбамды колдонуу менен милдетимди аткарам деген ойдомун. Кыргызстан Австрия менен экономика чөйрөсүндө тыгыз кызматташып келет. Тараптардын ортосундагы соода жүгүртү бир жылда 8 миллион долларды түзүүдө. Австриянын элчиси Вилли Кемпел соода айлантуунун көлөмүн дагы көбөйтүүгө кызыктар. Ал Австриядан инвестиция тартуунун үстүндө иштеп жатат. Биз Кыргызстандын инвестициялар министрлиги менен Насия боюнча сүйлөштүк. Анын 40% гранттык негизде болсо, калганы 0% чен менен берилет. Ушундай жол аркылуу инвестиция салуу Кыргызстанга пайдалуу деген ойдомун. Ал эми буга чейинки инвестициянын көлөмүн так айта албайм, себеби ал инвестицияларды мамлекет эмес, жеке компаниялар салышкан. Дипломатиялык кызматын аркалоого киришкен Мухаммад Тезикуба Кисамбира Кыргызстан менен Уганданын айыл чарбасы окшош экенин байкаган. Бул багыттагы артыкчылыктарды эске алып, инвестиция тартууну алдыңкы планга койду. Экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө, инвестиция тартууга, соодага басым жасоону көздөгөн. Азыр ушул жаатта мамилени бекемдөөгө биринчи кадамдар жасалууда. Биз кыргызстандык ишкерлерди Угандага тажрыйба алмашууга, мүмкүнчүлүктөрдү жеринде көрүүгө чакыргыбыз келет.
Элчилердин жардамы менен мамлекеттердин байланышы бекемделип келет. Өлкөлөр ортосундагы мамиле дал ушул кызматкерлердин ишмердигине жараша болот. Жаңы кызматка келген элчилер мурдагыдай эле достук мамилени бекемдөөгө салым кошорун белгилешүүдө. Кыргыз-Вьетнам мамилесине кийинки жылы туура 30 жыл болот. Биз дайыма достук мамиледе болуп келгенбиз. Келечекте Кыргызстан менен экономика, соода, туризм чөйрөсүндөгү кызматташтыкты улантабыз деген ойдомун. Египет Араб Республикасы менен Кыргызстандын мамилеси башынан эле абдан жакшы. Биздин түшүнүктөрүбүз, динибиз бир. Алдыда экономика, соода, инвестиция, медицина жаатында ымаланы бекемдейбиз деп ойлойм. Кыргызстандыктардын көбү биздин Шарм-эль-Шейх деген эс алуучулардын шаарына барышат. Башка дагы тарыхый жайларды көрүшсө, египеттиктер да Кыргызстанга келишсе туризм өнүкпөк. Биз ушуга шарт түзүп, кызматташтыкка салым кошолу деп турабыз. Урматтуу Камбоджа Каролдуу мырза элчиси, сиздин ашыңызга Улуттук гвардиянын ардактуу ротасы атынан ыстык саламыбызды билдиребиз. Элчилер өлкөлөр ортосундагы достук алакаларды жана көп кырдуу кызматташууну чыңдоодо жакшы натыйжаларга жетишүү үчүн бардык күч аракеттерин жумшоого даяр. Эки өлкөнүн тыгыз кызматташуусуна көпүрө болом деп ишенем. Биздин элчилик Түркиянын Анкара шаарында жайгашкан. Эки өлкө алыс болгону менен мамилелерде пикир келишпестиктер жок. Эки мамлекеттен көптөгөн регионалдык уюмдардын мүчөсүбүз. Президент бүгүнкү азем Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгынын алдында өтүп жатканын белгиледи. Ушул убакыттын ичинде өлкө өзүн тынчтыкты сүйгөн, жоопкерчиликтүү, активдүү эл аралык коомчулуктун мүчөсү катары көрсөтүп, дүйнөдө өзүнүн татыктуу ордун ээлеп турганын билдирди. Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар уюмунун уставында бекитилген эл аралык укуктун жалпыга таанылган принциптерине жана ченемдерине таянат. Анын ичинде мамлекеттердин эгемендүү теңчилиги, күч жана күч колдонуу коркунучун келтирбөө, ички иштерге кийлигишпөө, аймактык бүтүндүгүн урматтоо жана эл аралык талаштарды тынчтык жолу менен чечүү. Садыр Жапаров өлкөнүн тышкы саясатынын негизги принциптерине да токтолду. Ал мамлекеттин көз карандысыздыгын, аймактын бүтүндүгүн, өлкөнүн улуттук кызыкчылыктарын коргоого багытталган, ачык айкындыкка, тең салмактуулукка жана тынчтыкты сүйүүгө негизделген. Кыргызстандын жаңы багыты мамлекеттик башкарууну реформалоого, демократиялык реформаларды күчөтүүгө, көз карандысыз сот системасын калыптандырууга, социалдык, экономикалык жана экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө, элдин жыргалчылыгын жогорулатууга багытталган. Бизнес чөйрөсүн, өндүрүштүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн түзүү жана ата мекендик экспорттук продукциянын географиясын кеңейтүү артыкчылыктуу багыттардан болуп саналат. Садыр Жапаров элчилерди дайындалышы менен дагы бир жолу куттуктап, алардын жигердүү жана максаттуу алып бара турган иштерине ийгилик каалады. Президент дипломаттар Кыргызстан менен достук жана өнөктөштүк мамилелерди дагы да бекемдейт деген ишенимде. Айпери Самат кызы, Эсентур Абыкеев, Азамат Жапаков, Алато 24. Президент Садыр Жапаров юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Асхат Эгембердиевди кабыл алды. Мамлекет башчы жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын эмгек жамаатын жана ардагерлерди алдыдагы кесиптик майрамы менен куттуктап, чыңден соолук, бакыт таалай жана жооптуу иштерине ийгиликтерди каалады. Жолугушуунун жүрүшүндө Асхат Эгембердиев республиканын жазык аткаруу системасында жүргүзүлгөн реформалар, санариптештирүүнүн жыйынтыктары тууралуу маалымат берип, пенитенциардык системаны каржылоо жөнүндө эпидемиологиялык кырдаал жана коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү чаралары тууралуу маалыматты ортого салды. Ошону менен бирге ал бүгүнкү күндө жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматындагы бир катар көйгөйлөрдү, атап айтканда түзөтүү мекемелеринин инфраструктурасынын жана материалдык техникалык базасынын эскилиги жеткенин белгиледи. Ал учурда Бишкек шаарынын инфраструктурасын жакшыртуу жана коомдук коопсуздукту камсыз кылуу максатында номер 21 жана номер 47 түзөтүү мекемелердин шаардын сыртына көчүрүү маселеси каралып жатканын билдирди. Жапаров жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы көп жылдардан бери пенитенциардык мекемелерде укуктук тартип менен мыйзамдуулукту камсыз кылуу боюнча жүктөлгөн милдеттерин татыктуу аткарып келе жатышканын баса бергиледи. Жазык аткаруу системасынын кызматкерлери ден соолуктарын, кээде өмүрлөрүн тобокелге салуу менен пенитенциардык системанын сакчылыгында турушат.
Анткени менен мамлекет башчысы белгилегендей, бул системада жылдар бою топтолуп келген көптөгөн чечилбеген көйгөйлөр бар. Садыр Жапаровдун айтымында бир катар көйгөйлөрдү чечүү үчүн өлкө экономикасындагы кыйынчылыктарга жана бюджеттин тартыштыгына карабай, министрлер кабинетине быйыл республикалык бюджеттен каржылануучу курулуш жана реконструкциялоо объектилеринин тизмесине жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын Чүй жана Жалал Абад облустарындагы 2 объектисин киргизүүнү тапшырган. Алар үчүн 51 миллион сом көлөмүндө каражат бөлүнгөн. Президент Садыр Жапаров жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчилигине жазаларды аткаруу кызматынын өздүк курамынын ичинде кызматтык тартипти чыңдоо, кесиптик даярдык деңгээлин жогорулатуу, ошондой эле коррупциялык көрүнүштөр жана кызмат абалын кыянатчылык менен колдонуу фактыларын алдын алуу иштерин күчөтүү милдетин койду. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Динара Молдошова министрлер кабинетине караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигинин директору кызматтан бошотулду. Мамлекет башчынын дагы бир жарлыгы менен Рахат Керимбаева интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигинин директору болуп дайындалды. Башкы прокурордун биринчи орун басары Нуркамал Набиев ээлеген кызматынан бошотулду. Тиешелүү буйрукка президент Садыр Жапаров кол койду. Мамлекет башчынын буйругу менен Абай Молдокматов мурда ээлеген кызматынан бошотулуп, башкы прокурордун биринчи орун басары болуп дайындалды. Садыр Жапаров кол койгон башка буйрукка ылайык Рыспек Альчиев башкы прокурордун орун басары кызматынан бошотулду. Ал эми Кумарбек Токтакунов жана Куан Адыл уулу башкы прокурордун орун басары болуп дайындалды. Мамлекеттин карамагындагы имараттарды туура багытта колдонуп, алардан түшкөн киреше булагын арттыруу зарыл. Бул тууралуу коррупцияга каршы күрөшүү уюмунун кеңешмесинде корпоративдик мүлктү башкаруу багытында өткөн ачык талкууда айтылды. Адистер андагы имараттарды керектүү нукта колдонуу жана зарыл болгон учурда акционерди коом кылып өзгөртүү боюнча ойлорун айтып, сунуштарын беришти. Мамлекеттин үлүшү бар мекеме ишканаларды кирешелүү булакка айландыруу жана андагы паракорчулукту жоюу боюнча бейөкмөт уюмдар бийлик өкүлдөрүнө бир катар сунуштарды берди. Эгерде муктаждык болсо, айрым мекемелерди акционердик коом кылып өзгөртүү жана туура багытта иштетүү аракети да талкууланды. Бир эле госорган эмес, башка предприятиялар АО, ГПдан дагы келди. Общественные, которые занимаются именно этими вопросами. Бүгүнкү койгон маселе резолюцияда жазылган маселенин баарын кабыл алдык. Өтө мындай жакшы жазылыптыр. Бардыгы жагынан бүгүнкү коюлган именно совет директоров боюнча маселе чоң болду. Эксперттер өзүнүн сөзүн айтышты. Биз дагы макулбуз ал менен. Азыркы тапта мындай ишканалар көп болгону менен аларды башкарууда мүчүлүштүктөр көп. Айрымдары такыр колдонулбай, жылдык чыгымдары мамлекеттин эсебинен жабылып келет. Бири-бирине карама-каршы келген кээ бир мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү, коррупциялык кандай бир системалар болсо аларды жоюу, мамлекет ишканалардын ишмердүүлүгүн, мындай эффективдүүлүгүн көтөрүү, ошол жерде оптимизациялоо деген мүмкүн бириктирүү. Кээ бир ири мамлекеттик ишканаларды, мисалы Кыргыз почтасы сыяктуу, мүмкүн Кыргыз темир жол улуттук компаниясы келечекте акционерлештирүү. Жыйында көз карандысыз директорлор кеңешин киргизүү жана анын милдеттерин күчөтүү маселеси да каралды. Бул тармакта бир эле жылда 3,5 миллиард сомдон ашык киреше түшкөн. Анын бардыгын жөнгө салып, дагы да киреше булактарын арттырууга толук шарттар бар. Биринчиден ушу обмен информацияны тактап алсак, убагында ушу площадкадабы же мамлекеттик органдарбы же акционерный обществолор өзлөрүнүн информациясын ачык айкын жеткирип туруш керек. Эми бир жуманын ичинде айтылган сунуш пикирлер менен чечимдер кабыл алынат. Максат бул мамлекеттин карамагындагы мекемелерди туура колдонуу жана алардын киреше булактарын арттыруу. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24. Кумтөр долбоору боюнча келишимди денонсациялоо иши башталды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирүү таратып, тергөөнүн алгачкы жыйынтыктарын жарыялады. Анда Камеко жана Центера компаниялары менен түзүлгөн бардык келишимдер Кыргызстан элинин кызыкчылыктарына жооп бербейт деп белгиленди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет соңку айларда кумтөрдү иштетүүдөгү коррупцияга байланыштуу иликтөө жүргүзүп келатат. Тергөөнүн алгачкы жыйынтыгы жарыяланып, анда камакка алынган мурдагы атка минерлердин күнөөсү далилденгени айтылды.
Мекеме кенди иштетүү боюнча келишимдердин бардыгы Кыргызстандын элинин түпкү кызыкчылыгына дал келбейт деп эсептейт. Бүгүнкү күнгө чейин тергөө негизделген корутундуларга келди. Чогултулган далилдер менен ырасталды. Келишимдерди түзүүдө жана ар кандай толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү жана тактоолорду киргизүүдө Камека жана Центера канадалык инвесторлор менен кызматташуунун бүткүл мезгилинде ири өлчөмдөгү коррупциянын далили Күмтөркинин иштетүү менен байланышкан жана алардын шарттары Кыргыз Республикасынын элинин түпкү кызыкчылыктарына жооп бербейт. Тергөөдө аныкталган коррупциялык фактыларды жана канадалык инвесторлор менен Кыргыз Республикасынын элинин кызыкчылыгына жооп бербеген келишимдердин шарттарын эске алуу менен тергөө республиканын башка прокуратурасы менен бирге Кумтөр долбоору боюнча келишимдерди денонсациялоо процессин баштады. УКМК өлкө кызыкчылыгы эске алынган эмес делген бардык келишимдер катары 1992, 1994, 2003 жана 2009 жылдарды эске салып жатат. Улутташтыруу демилгеси көтөрүлгөн 2012-2014 жылдарда айрым аткаминерлер канадалык компаниянын кызыкчылыгын коргогонун билдирүүдө. 2009 жылга чейинки келишимдерге байланыштуу тергөө соңуна чыкканы турат. Мындан сырткары 2017 жылы суу кодексине өзгөртүү киргизүү ишин иликтөө уланууда. УКМК Кыргызстандагы ири кенди иштетүүдөгү 30 жылга созулган мыйзамсыз иштерге аралашкан деп мурдагы президенттер Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевдин, Максим Бакиевдин, экс-премьер-министрлер Чыңгышев, Жумагулов, Чудинов, Бабанов, Сариевдин, бир катар депутаттардын Кыргыз Алтын ишканасынын мурдагы жетекчилеринин ысымдарын атаган. Алардын айрымдары учурда атайын кызматтын тергөө абагында жатышат. Эң негизги кетирилген кемчилик президенттерден кеткен. Акаев баш болгон. Коррупциянын атасы да, энеси да, теги бир туугандар да президенттен башталган. Ал эми калгандары кресло үчүн, өзүнүн жанын сакташ үчүн, кызмат үчүн ошолорго кул болуп, президенттердин айтканын иштеп туруп жашап берген. Бул ачык эле көрүнүп турат. Коомчулукта Кумтөр келишими Кыргызстандын келечегин уурдаган долбоор катары саналып келатат. Жалпы Центеранын кирешесинин 60%-ын Кумтөр бергенине карабай, өлкөнүн компаниядагы үлүшү 26%-ды гана түзөт. Экологиялык мыйзам бузуулар өзүнчө иликтөөнү талап кылат. Каржылык келишпестиктер менен жаратылышты жабыркаткан көрүнүштөрдү жана өндүрүштүн токтоп калганын эске алып, Кыргызстан кенди башкарууну колго алган. 3 айга киргизилген тышкы башкаруунун мөөнөтү аяктап баратат. Келишимди денонсациялап, кенди улутташтыруу демилгесин көтөрүп келгендер көп. Бұл дүниелік опыт араб мамлекеттері, Америкадағы түшкі мамлекеттердегі бартын қолданды бұл улутташтыру маселесін Генеральный ассамблея ООН кем байлығы, елдің байлығы болғаннан кейін мамлекетке пайдасы келбесе, экологияны бұзса, улутташтырыш керек деген өзінің 5 жолы қабыл алған шешімі бар. Ошонда да жазылып тұрған. Егерде мамлекет улутташтырчу болса, бир дагы башка мамлекеттер бул маселеге каршы пикир же ой пикирин айтканга укугу жок деп. Кумтөр ишинде шектүү катары кармалгандардын айрымдары тергөө менен кызматташып көрсөтмө берүүдө. Мурдагы президент Аскар Акаев өлкөгө кайтып келип, УКМКда сурак берген. Ал кенди иштетүүдөгү кемчиликтер үчүн жалпы элден кечирим сураган. Калыгул Асанбаев, Азамат Жапаков, Алатоо 24. Бишкек шаардык соту жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбековго карата баш коргоо чарасын өзгөртпөй биринчи инстанциядагы соттун чечимин күчүндө калтырды. Соттун басма сөз кызматынан кабарлагандай, ал 30 сентябрга чейин УКМКнын тергөө абагында кармалат. Эсиңизге салсак, жогорку кеңештин экс-депутаттары Исхак Пирматов, Талантбек Узакбаев, Өмүрбек Бабанов, учурдагы депутаттар Төрөбай Зулпукаров, Асылбек Жээнбеков Кумтөр иши боюнча кармалган. Мурдагы вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев дагы камакка алынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кумтөргө байланыштуу 4 кылмыш ишин иликтөөдө. Кыргыз-орус мамилесинин тарыхы терең, кылымдык достугу бар. Эки өлкөнүн стратегиялык ар тараптуу кызматташтык бириктирип турат. Орус тили болсо өлкөдө расмий тил катары кеңири колдонулуп келет. Андыктан майда окуяларды чоң деңгээлге көтөрбөй, эки элдин ортосундагы достук мамилени сактап калууда чагымчылдыкка жол берилбеши керек. Бишкекте өткөн жумада соода борборлордун биринде болгон окуя социалдык тармактарда кызуу талкууга алынып, коомчулуктун көңүлүн бурду. Бул фактыга укук коргоо органдары дагы дароо маани берип, Бишкек шаарынын Октябрь районунун ички иштер башкармалыгы кылмыштардын жана жооруктардын бирдиктүү реестрине майда бейбаштык беренеси боюнча каттады.
Жазык кодексинин 266 беренеси бейбаштык боюнча сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Алган жаракаттын ордугун аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалган. Анын жыйынтыгы боюнча жаран ААнын аракетине тиешелүү юридикалык баа берилет. Мындан тышкары соттук лингвистикалык экспертиза дайындоо жөнүндө жарлыгы чыккан. Бул экспертизанын аяктагандан кийин сотко чейинки өндүрүштүн кайра даярдоо маселеси чечилет. Учурда тергөө иштери уланууда. Кыргызстан көп улуттуу мамлекет. Кыргызстанда жашап, иштеп келе жаткан Семен Поляков конституцияга ылайык эч кимди жынысына, расасына, тилине же улутуна, динине жана жашына, саясий же башка ишенимдерине карап басмырлоого жол берилбей тургандыгын жакшы билет. 60 жылдан ашык кыргыздар менен коюн колтук алышып жашап келаткан ардагер бүгүнкү күндө Кыргызстан бейпилчиликте жана тынчтыкта өнүгүп бараткан өлкө катары 100дөн ашык ар түрдүү улуттун өкүлдөрү ынтымак арашкерликте доор сүрүп келатышканын белгилейт. Мы не чувствовали вообще никакой разницы, кто мы по нации. Совет мезгилинде 15 республиканын эли бир үй бүлөдөй ынтымакта жашап келсек, азырда Кыргызстандагы көп улуттуу калк дал ошондой жашап келебиз. Мен мисалы 85 жашка чыктым. Ушул күнгө чейин эч кандай бөлүү, жаруу же болбосо кодулоо деген мамилени көргөн жокмун. Албетте Союз мезгилинде Кыргызстанда 1 миллиондой орус жашаса, азыр анын 300 миңдей эле калып, калганы Орусияга кеткен. Баарыбыз ынтымакта эле жашап келе жатабыз. Серепчилер белгилешкендей, Кыргызстанда агрессивдүү улутчулдук, тарыхты кайра жазуу, эстеликтер жана орус тили менен күрөшүү фактылары жок. Ошол эле учурда Кыргызстанда гана орус тили расмий тил катары кабыл алынган. Андыктан союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүктүн алкагында артыкчылыктуу мүнөзгө ээ болгон Кыргыз-Россия мамилелериндеги терс кесепеттерди болтурбоо зарыл. Тиричиликке байланыштуу майда чарчаталар боло берет. Мындан кийин да болот. Башка кеп, эгерде мындай чоң топтор болуп, аргасы улуттун өкүлдөрү карама каршы болсо, анда ал чоң чатак болмок. Кудайга шүгүр, бизде Кыргызстанда андай көрүнүштөр кийинки мезгилде жок. Жана андай болгон иш ал тиричилик мүнөздөгү, жекече мүнөздөгү окуялар, ал да албетте туура эмес. Колдон келсе ар бир адам башка адамга өзү сыяктуу мамиле кылып, аны урматташ керек, сыйлаш керек. Эки элдин тагдырлаш тарыхын тастыктап турган Маданбековдордун үй бүлөсү. Нурлан менен Ирина 4 кыз 1 уулду тарбиялап, эки элдин каада салтын бирдей кармап келишет. Ирина Маданбекова дагы жан дили менен кыргыз тилинде сүйлөп, тарбиялап жаткан балдарын дагы алгач кыргызча сүйлөөгө үйрөтсө, Нурлан кайын журтун өзгөчө сыйлайт. Келип таанышкандан кийин анан көрүп, деп ынанып, макулдон берип баштаган кийин мында жашап кеттик. Кудай буйрса анан азыр эми мындан жакшы келини жок да, бирдеме болсо эле аялтында мейрамдуу эле Ираны чакырып элет. Улуулар сыйлап, мындай. Ал орустар негизи биринчи өзүн же баштайт, анан улуу кой деп, сиз улуста деп мындай. Мындай. Сыйлаганы мындай кээде жок болуп атат. Кыргыздар наоборот, улуулар өлө сыйлайт экен. Жаш үй бүлө ынтымак өкүм сүргөн коом гана көчтүү боло алат деген ураанды туу тутат. Мамлекет үчүн ар бир жаран улутуна карабай мыйзамды сыйлап, өлкөгө жан тартса, улуу мамлекеттердин бирине айланат деп билет. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Алато 24. Кыргызстан менен Россиянын эри шаркак жылынын алкагында 12-синен 14 августка чейин Кыргызстанда Россиянын маданият күндөрү өтөт. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин маалыматына караганда, 2 күн орус элинин руханий маданиятын көрсөтүүгө багытталган иш-чаралар уюштурулат. Тагыраагы Россиянын руханий маданий мурасына жана улуу акын Низаминин 880 жылдыгына арналган Низаминин сюжеттери жана сүрөттөрү чыгыш менен батыштын диалогу деп аталган көргөзмө өтөт. Ал 1 сентябрга чейин уланат. Ошондой эле Кыргыз улуттук филармониясында Санкт-Петербург метрополитендин дин кызматкерлеринин хорунун концерти уюштурулат. Анда сахнада 20 кылымдагы мыкты чыгармалар жаңырат. Мындан сырткары Россия менен Кыргызстандын маданий беримдигине арналган конференция жана соода экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык кызматташуу боюнча өкмөттөр аралык Кыргыз-Орус комиссиясынын маданият боюнча жумушчу тобунун 3-чү жыйыны өтөт. Коноктор болуп, официалдуу делегацияны расмий түрдө Россия Федерациясынын маданият министринин орун басары Ирилова Ольга Сергеевна келатат. Аларды коштоп 17 адамдан турган делегация келет. Мындан тышкары көркөм чыгармачылык коллективдердин арасында 50-70ден ашык киши болот. Тоолуу Чоң Алай районунда картошканы сатып алууну каалаган чет өлкөлүктөр быйыл алдын ала буйрутмаларды бере баштады.
Ал арада айылдык ишкердин изденүүсү менен тоо койнунда сыйымдуулугу 1,5 миң тонналык заманбап логистикалык борбор ишке кирди. Тоолуктардын жашоосун жеңилдетүүгө максатталган жаңы жетишкендиктер туурасында кабарчыбыз Миргүл Бокошова. Чоңалайлык ар бир тургундун коросунда картошка бар. Тонналаган картошкаларын тоолуктар мына момундай болгон жер төлөлөргө сакташат. Сыртынан кичинекей жапыз көрүнгөн менен бул жер төлөдө кеминде 100 тоннага чейин картошка сакталат. Суу катуу болгон эсебинен ушундай жердин астында сактайбыз. Тереңдиги киши бою. Тегерек же 4 бурч казылып, 2 бурчуна устун коюлган бул жер төлөнү элеттиктер эзелтен пайдаланышат. Мындан алар жер төлөдө кышы бою сакталган картошкасын жаз алды менен сатып алып чыгышат. Бирок жер тамдагы нымдуулуктан сактаган жашылчалардын бир бөлүгү өнүп кеткен учурлар да кездешет. Мисалы, мына биздин камерада биринчи камера аз болду. Ушундай коромчулук менен туруктуу баанын жоктугунан элеттиктер соңку жылдары үрөнчүлүккө ыктай баштады. Дыйкандар жалгыз жарымдап эмес кооперативтерге биригүүнү оң көрүүдө. Жаңыдан түптөлгөн чарбанын бирин Медер Сулайманов жетектейт. Айылдык ишкер өз каражатына логистикалык борборду ишке киргизди. 1,5 миң тонна сыйымдуулуктагы үрөн сактай турган муздаткыч жаңы технология менен камсыздалган. Жаңы борбордогу жумуш орундарына жергиликтүү тургундар тартылат. Булар сортировочный аппараттар бары. Ушул күзүндө түшүмдү алып келгенден кийин жыйнаганда ушул сортировочный аппараттан өтөт. Ушул жерден фракцияга бөлүнүп картошкалар сатууга, үрөнгө ушул жерден бөлүнөт. Мына аппараттар менен. Анан жумушчу күч керек болунат. Сөзсүз түрдө биз жумушчу 10дон ашык адам иштетебиз. Жыйнаган мезгилде андан да көбүрөөк жумушчу иштелет. Айрым үрөн чарбалар түшүмдү жыйнары менен эле сатуу чараларын көрүүдө. 30 үй бүлөнүн башын бириктирген Айыл чарба үрөнчүлүк кооперативи быйыл биринчи жолу коңшу өзбекстандык ири компания менен келишим түзгөнгө жетишти. Чарбанын карамагында 25 гектар картошка таласы бар. Өзбекстандын Андижан облусунан дагы кооперативдин өкүлдөрү келишти. Быйылгы жылы ошол 100 тоннага келишим түздүк. Андан кийин дагы келечекте дагы чоңойтуп түзгөнгө мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Үрөндү талапка ылайык калибровкалап өндүрүү боюнча бизге кичине маягы калибровкалоо боюнча цех станоктордон кичине кыйналып турабыз. Кече айттык, ошол губернатор эме жардам беребиз, ошону алып беребиз дешти. Ал арада үрөндүн жаңы сорттору жергиликтүү дыйкандар тарабынан сыноодон өтүүдө. Жай салкын Чоңалай өрөөнүндө картошканын сабагына курт кумурска дээрлик түшпөйт. Буга аймактын деңиз деңгээлинен 2,5 миң метр бийиктиктеги климаты да таасир этерин адистер билдирет. 50 соток жери кашка эккенбиз. Уругу Агава деген урук. Октябрдын башында казып алабыз кашкаларды. Канча тонна? Бир 10-15 тоннага чейин түшөт. Оштун борборунан 350 чакырым алыста жайгашкан Чоңалайда 2100 гектар картошка аянты бар. Жылына 32 миңдин тегерегинде түшүм жыйналат. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала Тоо 24, Ош. Кыргызстан эгемендик алган соң көп тармакта алдыга карай жылыштар бар. Алалы айыл чарба тармагында жаңы технологиялар колдонулуп, анын натыйжасында дыйкандардын акыбети кайтууда. Заманбап айыл чарба техникаларын колдонгондордо сапаттуу продукция өндүрүүгө кеңири мүмкүнчүлүктөр бар. Кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев иштин көзүн тапкан эмгекчилердин аракети менен барып таанышып келди. Мына турбаларды биз 5 жыл мурда орноттурганбыз. Чоң Чүй каналынан насос менен сордурулган суу жер altındагы куур аркылуу айдоо талаага жеткирилип, андан ары заманбап жабдуу 100 гектар аянтты чачыратып сугарат. Мындай ыкма менен түшүм текши суу ичет. Экинчиден сугат суу тартыштыгы боюнча маселе жаралбайт. Бу жерден 160 гектарга суу чыгат. Суунун тартып трубопроводду өткөргөнбүз. Мына электрический насос берге светти тартып келгенбиз 1,5 миллион сомго. Ушу менен биз насостор турат, 2 насос. Yok, ошол 2 насос менен бирөөсү эс алып, бирөөсүн иштетебиз. Тартып суулардын баарын койсок, сууну ысырап да кылбайбыз. Убагында эрте жастан баштап кеч күзгө чейин сорабыз. 3000 гектардай аянтты иштеткен дыйкан чарба 3төн 1 бөлүгүн Италиядан алып келген технологиянын жардамы менен сугарат. Жабдуу жарым шар түрүндө бет маңдайына 80-90 метр аралыкка чейин суу бүркүп, суунун басымы аркылуу 450 метр артка жылат. Сугат суу машинасы трактор менен көчүп конот. Эң кызыгы анын кыймыл аракетин адам электрондук түрдө тууралап коет. Программировать этип коебуз. Ошол программа менен канча куб суу кандай ар бир
түшүмгө ар кандай эмени коебуз, ошого карата канча куб сууну беребиз деген программа иреттик. Ошо программа менен тартып сугарып кете берет. Биринчи бедени сугарабыз. Анан бошоп калганда буудайдан жүгөрүдөн кызылчага ушунун баар машинени максимально эмеге үнөмдүүлүк колдонуп, такыр турбай тургандай болуп сугарабыз. Биз 5-6 жыл болду ушуну менен колдонуп иштеп атканыбызга. Ал эми бул малга сапаттуу тоют даярдаган аппарат. Андан саатына буудай, арпа, жүгөрү кошулган 500 кг тоют даярдалат. Аралаш тоют буга чейин колдонулган жемге салыштырмалуу 2 эсе күчтүү болот жана сиңимдүүлүгү да жогору. Кесиби зоотехник Аралбек Абдырасулов Кепилдик фонду жана Айыл банктан жеңилдетилген насыя алып, Россиядан чарбасына аппарат алып келип иштетүүдө. Тоюттун бул түрүнө суроо талап жогору. Аппараттан өткөндө, экструдерден өткөндө мунун сапаты өзгөрүп, бышып чыгат почти. Ана мындагы белоктор, сахар жөнөкөйлөшүп, сиңгенге оңойлошуп чыгат дагы. Андан тышкары бизердеги буудайдагы, арпадагы микроорганизмдер өлүп, стерилизацияда болот. Травилкадан өткөн жем 50% эле сиңет, калганы навозго кетет. Мындан 90-95%ке чейин сиңет. Андан тышкары бул сиңимдүү болгонуна байланыштуу күнүнө суточный привести көбүрөөк берет. Анан байлоо күнүн кыскартат. Өнүккөн өлкөлөрдөн жабдуу алып келип иштеткен эмгекчил мекендештерибиз өзү гана пайда көрбөстөн мамлекетке дагы салым кошот. Өндүргөн продукциялары ички керектөөнү камсыздап, ал тургай экспортко чыгат. Мындай тамчылатып сугаруу, сапаттуу үйрөнгө өтүү, асыл тукум малга басым жасаган, жаңы технология колдонгон эмгекчил жарандарыбыздын катары жыл сайын көбөйүп жатат. Уланбек Тыйканбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24. Ар бир улут өзүнүн каада салты, өрүп адаты жана улуттук идеологиясы же бир өзгөчөлүгү менен мактанып даңкталат. Кыргыз элинин көнөрбөс улуу кенчи Манас эпосу. Дал ошол эпосту Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу тыным албай узак убакыт айткан Дөөлөт Сыдыков Кыргыздын бул өнөрүн Гиннестин рекорддор китебине киргизүү аракетин жасап келет. Чыгаан манасчынын чыгармачылыгы жана аракеттери тууралуу кабарчыбыз Айжан Омолдошованын репортажы. Күн түштүк жерге жүргөндө эр жолойдун эли бар. Кезинде залкар манасчылар таңдан каш карайганча, кээде түн бир окумга чейин тынымсыз манасты айтканы эл оозунда аңыз болуп айтылып жүрөт. Дал ушул өнөрдү аздектеп келаткан манасчылардын катарын Дөөлөт Сыдыков толуктайт. Манасчынын баамында кыргыз менен манасты ажыратып караганга болбойт. Ошондуктан аны ар бир кыргыз баласы көздүн карегиндей сактап, дайыма туу кылып кармап жүрүшү керек. Мына 30 жылдан бери ушунун баарына көңүл бөлбөй келди. Эми мамлекеттик деңгээлде манас театры ачылып атат манасчылардын. Эч болбосо кеч болсун деген сөз да. Эми ушуну ачып, андан сырткары манасты дүйнөгө даңазалаганга дагы бир жол ачылат эле да. Анткени манасчылар келген конокторго же болбосо сыртка барганда баардыгын даңазалап манасты айтканга дагы бир жагдай түзүлөт эле ушу ишке ашып кетсе. Дөөлөт Сыдыковдун ысымы бир жыл мурда эл арасына чагылгандай тарады. Ал 2020 жылдын 12 ноябрында токтобой, эс албай, тамактанбай, суу ичпей 14 саат 27 мүнөт манас айтты. Ала Тоо аянтындагы манастын эстелигинин жанына айнектен жасалган бийиктиги 5 метр боз үйдөн Дөөлөттүн айтуусундагы манас жарым күн жаңырып турду. Эпосто тыным албай узак убакыт айткан бул окуя Кыргызстандын тарыхында алгачкы ирет болду. Мурунку келаткан жолду кийинки жол улантып кеткенге биз көпүрөбүз, биз себепчибиз. Ошону мен көтөрүп келаткан нерсемди кайсы деңгээлде алып чыгып, кайсы деңгээлде элге жеткирүү, бул менин мойнумдагы жүк. Менин мойнумдагы жүктү кыргыздардын бир касиетин ошо башка элге жеткирүү, таанытуу. Тарыхта баары далилденип, аныкталып, айтылып келатат. Ошону биз жеткирүү негизги максатым. Мухиттей чалкыган манасты айтуу өнөрү жападан жалгыз кыргыз элинин энчисине тийген касиет. Ушундай улуу касиеттин учуун улаган айтылуу манасчы кыргыз элинин алмашкыс баа жеткис мурасы деп эсептелинген улуу эпос азыркы тил менен айтканда Кыргызстандын визиттик карточкасы деп билет. Кийин тарыхта талаш болбосун, унут болуп калбасын, ушунун баары
биздин жүрүшүбүз менен жок болуп кетпесин. Муну ар бирин кагаз бетине же таш бетине жазып калтырып кетели дегенде Манас атабыздын айткан сөзү бар экен да, Бакай атабызга. Мен арбагым тирүү турганда, менин касиетим турганда, өзүм ооздон оозго айттырып өзүм жеткирем. Доор кыямат болгуча деп айткан экен да. Өзгөчөлүгүбүздү ашырып турган ошол кан. Ошол менен кыргыз жок болбой, кайсы мезгил болбосун кыргызда бул манасчылык айтыла бере турган нерсе. Кыргыздын уникалдуу ооз-эки чыгармасын кылымдан кылымга өчүрбөй айтып келе жаткан 30га жакын манасчы бар. Алардын ичинен суурулуп чыгып, Дөөлөт Сыдыков эпосту узак айтуу демилгеси менен элди ынтымакка, биримдикке чакыруу жана Гиннестин рекорддор китебине кирүү максатын көздөгөн. Кудай буйрса жыйынтыгын күтүп атабыз. Да убакыт керек экен улам. Документ даярдоодо же болбосо биринчи этап, экинчи этап дегендей элден айланса болот, элдин батасы, Кудайдын батасы деп айтылат эмеспи? Жетинин бири кыдыр деп бизде айтат. Казактарда 40-тын бири кыдыр деп коет. Ошончо элдин батасы, ошончо элдин деми, ошончо элдин ишеними, ошончо элдин сүрөөнү, ошончо элдин баягы айтып аткан каалоо тилектери орундалыш керек да. Кудай буйрса ошону аракет кылып атабыз. Дүйнө эли Манас десе кыргызды, кыргыз десе Манасты билет деген Дөөлөт Сыдыков ата бабаларыбыз 3000 жылдан ашык убакыттан бери басып өткөн тарыхый жолундагы руханий табылгаларды, турмуштук тажрыйбалары, башынан кечирген окуялардын жыйындысы деп билет. Манас эпосу кыргыздардын улуттук сыймыгы, баалуу казынанын милдетин аткарып келе жаткан улуу мурасы. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24. Кыргыздардын кылымдарды карыткан улуу кенчи тууралуу бул репортаж бүгүнкү программаны жыйынтыктайт. Бул жана башка маанилүү маалыматтар, уникалдуу видеолорду биздин расмий сайтыбыз КТРК Киджден таап тааныша аласыз. Ошондой эле социалдык тармактар Facebook, Instagram, YouTube'да дагы биздин бардык материалдар жеткиликтүү. Алдыда эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта калыңыз.